Биз азыр Кыргызстан менен Казакстандын чек арасындагы Ак Тилек өткөрүү пунктунда турабыз. Биз жолдо келатканда эле чоң жүк ташуучу унаалардын чакырымга созулган кезек күтүүлөрүн көрдүк. Азыр айдоочулардын өзүнө бир кайрылып сурап көрөлү. Канча убакыттан бери булар бул жакта турушат? Эмне себептен чек арада өтө албай ушундай узун кезек пайда болду? Азыр өздөрүнө кайрылып сурап көрөлү. Бүгүн 3-сутка болду. 3-суткада ушул жерге келип да. Сем заводдон турганбыз. Сем заводдон турганыбыз ошо 3-суткага келип жеттик. Бир коңшу өлкөдө досмотрда катуу текшерүү болуп атат деген. Ошол башка маалымат жок. 4 күндөн бери турабыз. Жер, но бирок баары бир толкай териш керек да. Түртүш керек. Уктабайбыз, же түндө уктабайбыз, же күндүз уктабайбыз да. Эптеп жылыш керек. Уктап алсаң өтүп кетет аттагылар. Ушул эми границанын так иштебегендиги, анан Казакстан тарапта аябай күчтүү неме болуп атыптыр, текшерүүлөр болуп атыптыр. Ошон үчүн ушундай болуп атат да. Ильяс бул сапар Орусияга 20 тонна пияз жүктөп жөнөгөн. Анын чек арадан өтө албай турганына туура 4 күн болду. Учурда пиязы өнүп кетпесе экен деп чыйпыйы чыгып турат. Эми ал деле мисалы убакыт сааты бар да. Эми биз Москвага жеткенге чейин эми ар кандай ситуация болот, балким эми бузулуп деле кетиши мүмкүн. Эми Кудай сактасын дегенбиз, эми тем не менее эртерээк жылсак жакшы эле болмок да. Бул убакытка чейин эми жарым жолду уже аттап коймокпуз да. Чек арадагы кырдаалга байланыштуу Евразиялык экономикалык комиссияда расмий билдирүү таратты. Анда коңшу мамлекет жүк ташуучу унаалардын кармалып жатышын чек арадагы текшерүүнүн күчөтүлгөнү менен түшүндүрүп, бул аракеттер мыйзамсыз товар жүгүртүүнү токтотууга багытталган айтылат. Жүргүзүлүп жаткан иш-чаралар даректүү жана убактылуу. Ал мамлекеттик коопсуздукка коркунуч жараткан мыйзамсыз товар жүгүртүүнү токтотууга багытталган. Астана Кыргызстан менен коңшу, стратегиялык өнөктөш жана союздаш катары өлкөлөр ортосундагы байланышты жогору баалайт. Казакстан эки өлкөнүн экономикасына, эл аралык аброюна зыян келтире турган мыйзамсыз иштерди токтотуу аракетин түшүнүү менен кабыл алат деп үмүттөнөт. Казакстандын ыйгарым укуктуу органдарынын билдирүүсүндө мына ушундай деп жазылган. Евразиялык экономикалык комиссия болсо бул текшерүүлөр ар бир өлкөнүн өз ыйгарым укуктарынын алкагында жүргүзүлүп жатканын жана ЕЭПтин ишине таасир тийгизбей турганын билдирген. Кыргызстан Евразиялык экономикалык биримдикке мүчө өлкө. Уюмдун негизги принциптери болуп эркин соода тилкеси, эркин акча жүгүртүү жана жарандардын эркин жүрүүсү болуп саналат.